Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, биз азыр Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Оргочор айылында турабыз. Бул жакта ФСТС коомдук фондунун колдоосу менен дыйкандарга Европадан келген кулпунайдын көчөттөрү берилген. Ошондой эле аталган фонддун адистери дал ушул дыйкандарга көчөттөрдү кантип отургузат, кантип кам көрөт жана башка окууларды атайын акысыз тренингтерди өтүп келет. Биз болсо бүгүн дал ушул дыйкандардын түшүмдөрү менен жеринен таанышып, процесс боюнча көрсөтүп бермекчибиз. ФСС коомдук фонду тарабынан Кыргызстандын айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу максатында Ысык Көл облусунда атайын долбоор ишке ашууда. Белгилей кетсек, кулпунай көчөттөрү Түркиядан алынып келинген. Бул жердин аянты болсо 55 сот үйдө түзөт. Биякта деген 20 миң көчөт бар. Буюрса алдыда биз минимальный бир 5 тонна клубника алалы деп пландап жатабыз алдыда. Эми ушул боюнча бизге бүт окууларды үйрөттү, отургузуу жагында полный айтып берди. Ал эми Светлая Поляна айылында 15 адамдан турган топ Альбион сортундагы кулпунайды эгишкен. Алардын бири каарманыбыз Урматбек Исаков 10 сотук аянтка 5000 даана кулпунайдын көчөтүн отургузган. Жергиликтүү дыйкан кулпунайды өстүрүүгө өзгөчө камкордук керек экендигин жана сууну көп талап кылаарын белгиледи. Ал фонддун жардамы менен тамчылатып сугаруу системасынын керектүү шаймандарын алган. Натыйжада ал сугат маалындагы кыйынчылыктан арылган. Бассейнге суу айылдын чекесиндеги арыктан келет. Бул жерге кое берип анан тунган маалда ушу бассейнге куюп алабыз. Бул жерде 50-лүк мотопомпа турат, бензиновый. Анан сууну ушу 1 тонналык бочка орнотуп алганбыз. Бул бочкага жана керектүү клубника керектүү микро макро элементтерди кошобуз. Бул основной магистральный трубабыз 50-лүк. Ушу толтуруп алгандан кийин бул жерде сууну биздин агып келген суубуз pH деген 8-9га жетет. Биз ошо сууну текшерип, уш жерден өзүнүн нормасына келтирип алып, ушу pH аппаратын ала алганбыз. Муну менен сууну текшеребиз. Текшерип, керектүү элементтерди кошуп, анан ушу клубникаларды сугарабыз. Кыйынчылыктар аябай көп болду. Себеби биз деген ушу клубника эгип коюп эле сугарып, түшүм сатып жыргайбыз деп ойлогонбуз, бирок муну деген уход аябай керек экен. Мисалы усиктерин убагында кесип туруш керек экен. Керектүү элементтерди берип туруш керек экен. 2-3 күн сайын сууну берип туруш керек экен. Азыр күн ысык болгон учурда черезден берип атабыз да суунучу. Тоң районунун Манжылы өрөөнүндө жергиликтүү дыйкан 4 гектар жеринин жарымына карагат өстүрүп баштады. Ал ФСС коомдук фондунун көмөгү менен отургузган. Карагатты көлдүн жээгиндеги кумдуу жерге айдаган каарманыбыз тажрыйбасы жана артыкчылыктары менен бөлүштү. Ошондой эле ал кыйынчылыктарга карабастан башкаларга үлгү болуп жаткандарын белгиледи. Агроном баягы ушу Манжылы өрөөнүндө аябай күн ачуу теерин эске албаптыр да. Опытта баягы айдагандан кийин биз муну сездик да. Аябай баягы күн ачуу тийгенде бул жер кум өзү немени тартат экен, ысыкты. Андан тышкары пленка өзү дагы ысыкты тартып, анан бул тамырларын кыйнап коет экен да. Ошого байланыштуу 2 айлык карагаттар, бирок ошого байланыштуу кичине мындай өсө турганына тоскоолдук жаратып атат да. Демек 2 ай болгон. Буларга 2 ай болду. Майдын 25-теринде айдалган. Булар ото чыккан сайын агрономдун айтымы боюнча баягы тегеретте жанындагы эле чөптөрдү отоп, тегеретте таштап коюш керек да, буякачы. Эмнеге дегенде бул ото чөптөр дагы өзү баягы нымды сактап, Якта суу аздык болгонуна жараша отолор нымды сактаганга жардам берет экен да.
ошого байланыштуу отолорду алып четиндегилерди анан тегерегине тошоп коюш керек экен. Бул өтө чөптөр баягы агрономдордун айтымы боюнча эмдиги жылкыга өздөрүнө кайра удобрение болуп да кетиши мүмкүн экен да. Ал эми азыр болсо биз Жети Өгүз районуна караштуу Желедөө айылына келдик. Бул жакта ФСТС коомдук фондунун колдоосу менен дыйкандарга тоют жүгөрүсүнөн үрөндөр берилген атайын. Биз болсо азыр фермер агабыз менен маектешип процесс боюнча таанышалы деп турабыз. Анда эмесе өзүңүздү тааныштырып, процесс боюнча айта кетсеңиз. Бүгүнкү күнү биз ФСТС коомдук уюмунун колдоосунун алкагында бизге ушул үйрөндөр таркатылып берилген. Биздин фермер группада 15 киши уюшулуп, ушул чарбачылыкты түзүп, үйрөндөрдү сээп, той даярдап атабыз. Мына бул айта кетчү нерсе, бул жүгөрүнүн эң жакшы жагы 1 гектардан минимальный 35 тоннадан 75 тоннага чейин той даярдайбыз. Мунун эң жакшы жактары болсо малга жагымдуу, айрыкча саан, уй малына өтө жагымдуу, калориясы күчтүү тоюттардын бириги. Бул Ладожский 301 сортундагы жүгөрү. Жыйынтыктап айта турган болсок, ФСТС коомдук фонду дал ушул үрөндөр себилгенден тарта тоютту жыйнаганга чейин адистер атайын жардам берип көзөмөлдөп турушат.